Ажеке, менин суроом, келин кайненеге кол көтөргөндөр болуп атат. Не дейт? Келин кайненеге кол көтөргөндөр болуп атат. Ошолорго жакшы насаат айтып койгончу суранчы. Аллаху акбар. Көлдүктөр койгула. Келин кантип кайненеге көтөрсүн? Астагфирулла. Эгерде ушу айтканыңыз, жазганыңыз чын болсо, бул точно эле шайтан го дейми? Капа болбосун, бирок муну ачык эле айтып коеюн. Энеге кантип кол көтөрсүн? Канчалык жаман айтса дагы, урушса дагы, сындаса дагы, мейли кол көтөргөнгө келинден акысы жок. Таптакыр акысы жок. Мындай болбойт, тоба кылсын. Тоба кылсын. Эне жөнөкөй эле улууларга кол көтөрүү болбойт. Тем более кыз бала. Мына WhatsApp, ана Instagram, нене берке соцтармактан үйрөнсө керек да. Азыр мушташкан кыздарды көрүп ал. Көтөрсө болот экен деп. Жок мындай. Бул тамаша, бул күлкү эмес бул. Бул ыйлай турган амал бул. Келин кайнене кантип көтөрсүн? Я Алла. Өзүнүн апасы да ал. Тоба кылсын мындайды, тоба кылсын. Ошон үчүн дагы айтайын. Канча сын болобу, уруш болобу, түшүнөбү, түшүнбөйбү, кадырлайбы, кадырлабайбы, аркасынан ушактайбы, жамандайбы, бирок кол көтөргөнгө болбойт. Бирок андайга да эмсер жеткирбеш керек. Бирок келиндер, кайненеңиздерди сыйлаңыздар. Ушу сиздин алхамдулилля жарыңыз, күйөөңүз, ошону төрөгөн, чоңойткон, ошонун апасы болуп эсептелинет. Андай болбойт да. Имандуу келин эч качан кайненесине тике карап сүйлөбөйт. Имандуу келин. Билип коюңуз, бул кайтар дүйнө, бирокчу ушуну бир эстеп алың да. Эртеге ушундай момент келет. Сен ата-энеңе, кайненеңе кандай кылсаң, сен балдарыңа кудум ушундай келет. Ошон үчүн иншалла жакшы неме кылып, жакшы мамиле кылып, кызматын кылып, бирок кайненелер сиздер дагы келиндин кызматтарын кичине барктап койгула, кичине баалап койгула, рахмат айтып койгула, эчтекеңиз кетпейт. Эчтекеңиз кетпейт. Кээде ушундай кайненелер дагы келинди эч мактабайт да. Билбейм, көп кетет, же башкады. Не болгон чакта дагычы, бул сиздин кызыңыз эмес да. Сиз төрөгөн кыз эмес болчу. Сиз буну кыйналып көтөргөн эмессиз, кыйналып төрөгөн эмессиз, кыйналып чоңойткон эмессиз. Бу сиз Аллага өтө көп шүгүр кылың да, буну башка эле бир эне каякта төрөп, чоңойтуп, кыйналып, өстүрүп, бардыгын ооруса дарысынан берип, кийинтип, ушундай жетилдирип сизге подарок кылып берип койду да. Сиз буга шүгүр кылың, Алла Таала ушундай кызматчы. Атак сиздин кызыңыз Москвада иштеп атат. Сиздин кызыңыз Алматада, сиздин кызыңыз Бишкекте, сиздин кызыңыз болсо Чолпонайдага турмушка, башка жакта. Ошо сиз кимди төрөсөңүз, кимди чоңойтсоңуз, ошол кыздын мойнунда милдеттүү сизге келип кызмат кылуу. Ооруп калсаңыз, Кудай сактасын го, ошонун мойнунда. Бул келин сизге подарок да бул. Ошончо бирөө жөнүндө кызмат кылып атса, рахмат айтыш керекпи? Азаматсың деп коюңуз, мактап коюңуз, алдап коюңуз. Келин кызмат кылып сүйүнгөн бойдон жүрө берет. Жакшы сөзүңүздү, патаңызды берип коюңуз, азмас насаатыңызды айтып коюңуз. Келини мындай кылгыла, тигиндей кылгыла депчи. Өмүр бою эсинен чыкпай турган, кайненем дегенде өзүнүн апасынан да каты жакшы көрө турган келин болуп калсын. Сиз ошондой имандуу кайнене болуңуз. Бул маселе өтө бар, ар жерде бар да. Кайнене менен келин, кайнене менен келин. Экөөнүн ортосунда иман болсо, экөө тең бактылуу. Иман болбосо, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ошон үчүн иншалла мына жердеги мына кайсы келин кол көтөргөн болсо, өтө тез кечирим сурасын. Алладан дагы, кайненеден дагы кечирим сурасын. Бул жакшы болбойт. Эгерде ушинтип жүрө бере турган болсо, кырсыкка кабылып калышы мүмкүн. Кийин анан менен көрбөгүлө да. Мындай азыркы хижаб тууралуу толук айтып, менин суроом мындай. Азыркы хижаб тууралуу толук айтып койсоңуздар. Азыркы хижабы кандай эле мен каяктан? Кыскасы айтканда, балагатка толгондон кийин чачты жабыш керек. Жолук дейсизби, хижаб дейсизби, эмне десеңиз дагы, алхамдулилля, жоочун эркектерден алхамдулилля, Алла Таала ушундай дин берген, бизге буйрук берген. Ошон үчүн сөзсүз моюн, кулак деп алхамдулилля, бул шариаттын өкүмү. Балалуу бола албай атабыз, дуа кылып койсоңуздар, Алла Таалам
salih перзент берсин, имандуу перзент берсин, көп перзент берсин, уулдардан, кыздардан. Иншалла Алла Таала көп дуа кылыңыздар, үмүтсүз болбоңуздар. Аялдардын милдеттерин үй бүлө бекем болуш үчүн, милдеттерин үй бүлө бекем болуш үчүн деген үчүн деп эле ошо ойдон калып кетиптир. Менимче аялдардын эң негизги жоопкерчилиги 4 дуалдын ичи. 4 дуал деген үй. Күйөөсүнүн таап келгенин исрап кылбай, туура пайдаланып, үйдүн оту, куту болуп, ордосу болуп, үйдөгү нерселердин бардыгын таза кармап, үйдү ибадат менен жандандырып, нурлантырып, балдарды жакшынакай тарбия кылып, күйөөсү келгенде тамагы, кийим кечеси бардыгы ордунда жайында отуруп. Мына аялдын негизги милдети. Курсанчылык менен тосуп алсын. Себеп дегенде күйөөсү акча табам деп бирөө менен талашып кетет, бирөө менен урушуп кетет, бирөөдөн кыжалат болот, кээде ооруйт. Ушу бала чакамды багам деп ар жерге ар ким менен учурап келет. Үйүнө келгенде дагы эгерде жылуу сөз болбосо, анда кыйын болуп калат. Ошон үчүн көңүлүн көтөрүңүздөр. Күйөөлөрүңүздөрдүн көңүлүн көтөрүңүздөр. Жакшы сөз менен айтып, кичине азыраак акча таап келип калса эчтеке эмес. Алхамдулилла. Бүгүн үйдө нан жокпу? Bir gün болсо дагы биздин үйүбүз пайгамбарыбыздын үйүнө окшоду деп шүгүр кылып туруп көңүлүн көтөрүп коюңуз күйөөңүздүн. Үйдө нан жокпу? Бүгүн жегенге эчтеке жок. Нан дагы жок, тамак. Бүгүн ачка жатабыз. Эчтеке эмес. Bir gün болсун пайгамбарыбыздын күнүнө окшоду деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Өмүрүнүн аягына чейин. Ошон үчүн иншалла биздин мына өзгөчө мына үй бүлө институтуна ажырашууга ушу себеп болбош керек. Акча, буюм, нерсе вообще себеп болбош керек. Ажырашууга таптакыр бул себеп болбош керек. Азыр ар бир үй бүлөдө биз баарыбыз байбыз. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйү кандай? Атайын мынандай көрсөтүп койду мына.